Stressten kurtulunun 4-cü jolu çöyrөнü özgөрtүү. Адам çöyrөсүндө кандай адамдар менен бирге болсо, ошол адамдардын катарына кантип кошулуп калганын өзү билбей калат. Ошондуктан депрессиядан, стресстен кутулуу үчүн жакшы адамдар менен, акылдуу адамдар менен, такыба адамдар менен, ыймандуу адамдар менен, позитивдүү адамдар менен дос болуш керек. Ар дайым жакшылыктан үмүт кылган адамдар менен дос болуш керек да. Баягы жаныңда пессимисттер болсо, кантип пессимист болгонун өзүң байкабай каласың. Ошондуктан бир данышман айткан экен, эгерде күн сайын 4 ыймандуу адам менен дос болсоң, 5-чи ыймандуу адам сен болосуң деп айткан экен. Эгерде күн сайын 3 алдына максат койгон адамдар менен дос болсоң, 4-чүсү сен болосуң деп айткан экен. Эгерде күн сайын 2 бизнесмен менен дос болсоң, 3-чүсү сен болосуң деп айткан экен. Эгерде күн сайын 2 акмак менен дос болсоң, 3-чүсү сен болосуң деп айткан экен. Ошондуктан стресстен кутулуунун бир жолу ар дайым жакшы адамдар менен, позитивдүү адамдар менен, монтип жаратылыштын койнунда болсо дагы китеп окуган адамдар менен дос болсоңуз, ушундай адамдар менен сапарга чыксаңыз, ушундай адамдар менен жаратылышка чыксаңыз, стресстен кутуласыз.